Давайте поможем. А где муж был? Давай, я помогу, брат. Аккуратно, я помогу. Все нормально, не переживай. Все хорошо. Муж где? Дети есть? Нет, дети дома. Как зовут? Вероника и Вероника, Сергей. ты умничка. Давай. А где муж? меня А где зовут муж? А Нет. где муж? Там, а Там? что происходит? Помоги. Я помогаю. Давай, вперед, ребят. Или ногу опять. Ложи, аккуратно. Левая нога перебита. Нога перебита, девчонки. Жгут наложите, я прошу. Если есть жгут, я... Меня зовут Красников Илья Владимирович, 1983 года рождения. С Рустамом мы познакомились при трагических обстоятельствах 22 марта, когда я со своими друзьями прибыл в Крокус Экспо поужинать и после ужина посетить концерт. Меня пригласили туда друзья, не являюсь никаким фанатом, сторонником этой группы. Когда я вернулся после начала выстрелов в Крокус Экспо, в здание зашел рядом, сразу же был раненый человек, девушка, которой оказывали первую медицинскую помощь, парень. Скорая на тот момент еще не подъехала, слышны были звуки сирены, она должна была вот подъехать. При мне начали выносить через разбитую витрину человека, раненого в черной одежде. Рядом со мной оказался вот тоже мужчина, как выяснилось, это был Рустам, товарищ из Кыргызстана, братского нам народа, который абсолютно без слов, без всяких просьб включился в работу и просто бесстрашно абсолютно вместе со мной выносил раненых, оказывал первую медицинскую помощь, спасал людей из задымленных помещений, в которые они забились во время паники и во время стрельбы. Абсолютно по-братски выносили людей, ничего не боясь и ни о чем не думая. Вот. Сегодня только мы с Рустамом ближе познакомились, и теперь мы будем дружить, и абсолютно уверен, что эта братская дружба продлится долгие годы. Спасибо, Илья. Спасибо. Мен Бақтыбеков Рустам Бақтыбекович 1992 жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областына караштуу Жетөгүз районунун Кабак айылында туулуп чоңойгон. Москва шаарына 2010 жылы окууга тапшырып келип, ушул жакта эмгектенип калгам. Ушул жылдын 22 мартында каргашалуу теракт болгон күнү Крокус Сити Холлдо эмгектенип аткан учур болчу. Өзүмдүн кесиптештеримди чыгарып, анан кайра Крокус Сити Холлго калып калган адамдарга жардам берүүгө келип, ошол жарадар болгон жана кыйналып калган адамдарга жардам көрсөтүп аткан учурда бизди ошол видеого Илья деген байке тартып калыптыр. Ал Илья байке биздин ошол кыргыз жердеш байкелерибиз менен иштешет экен. Ошол жердеш байкелерибиз аркылуу бизди таап, бүгүнкү күнү ушундай чогуу жолугуп тааныш өткөрдүк. Крокус Сити Холлдо болгон учур мен ошол киреберистин маңдайында турчумун негизи. Ошол башталган учурда канча адам кирип келатканын көрүп турчук. Эң биринчи эле ок атылган үнүн укканда эч ким көңүл бурган эмес. Баары эле артын бир карап коюп эле кайра шашпай баса берген. Ошол менин оюм боюнча жөн эле мындай взрывчатка же болбосо бир нерсе жардырып коюшту деген ой болгон. Анын аркасынан уда атылган октордон кийин эл өзүнө келип аткылоо экенин түшүнгөндөн эл жапырт качты. Ошол учурда биз өзүбүздүн сүрөт чыгарган стойканын ичинде болчубуз. Биринчи үндү укканда ошо биз да жата калып сактанууга кирдик. Бир учурда ошол башымды көтөрүп карасам, ошол атып жаткан адамдардын бирөөсү биз тарапты көздөй багыт алып келатыптыр. Ошол учурда жанында болгон ошол чогуу иштешкен адамдарды алып качып чыгууга туура келди. Кудайым буйруп ошол жерден качып чыктык. Коллегаларыбызды чыгарып топтоп баарын чыгарып коопсуз жерге жибергенден кийин мага кайра артка туура келүүгө мажбур болдум. Себеби
ошол биздин чогуу иштешкендерибиздин арасында дагы бир 2 фотограф калып калган экен. Аларды издөө менен келгем. Ал жака келип ошол Илья деген байкебизге жолугуп калдым. Ошол Илья байке экөөбүз ошол жакта жарадар болгон адамдарды чыгарып, ошол жакта кыйналып аткандарга жардам көрсөттүк. Ошол эң акырында Илья байкебиз дайыр жолу кайталап кетейин, ошол видеого тартып калыптыр. Ошол кыргызстандык жигит деп анан ошол интервьюларынан көрүп бизди белгилеп өтүптүр. Ошол кыргыз байкелерибиздин аркасынан ошол бүгүн таанышып жолугуп, дагы бир жолу ошол эмне болгон жөнүндө сүйлөшүп бир өз айтып отурдук.